Эсиңиздерде болсо, өткөн программабызда Бишкектин жер мафиясы тууралуу иликтегенбиз. Бул жолу кезек көр саткандарга келип жетти. Саламатсыздарбы? Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Это незаконно, бияка болбойт десек, алар айтты, мы 150 тысяч отдали дейт. Сатылган жерди сиз билесизби, качка сатылган жерди? Жүрүңүз. Жүрүңүз, биз көрсөтөлү, ошого жооп бериңиз. Мен жооп берем азыр. Өлүк жок биякта. Эчтеке жок, жөн эле. Бул жөн обманкабы? Обманка, жөн эле обманка, мындай. Байке, бизден сурайт, жашыргылай эмне бар биякта? Жашыргылай, киресиңер, кирбейсиңер, кой тургула. Сиз кимсиз? Кыргызстанда коррупция адам баласын төрөлгөндөн өлгөнгө чейин коштоп жүрөт десе, элестүү айтылган кооз сөз катары гана кабыл алышыңыз мүмкүн. Бирок бул сөздүн кашкайган чындыгы да бар. Акысыз берүүчү кабырды кызылдай акчага сатып алдык деп бир нече жаран азаттыкка кайрылды. Алардын бири Бишкектин түштүк батыш көрүстөнүндөгү коррупциялык схемаларды анонимдүү негизде айтып берүүгө макул болду. Жай керек эле десек, айтып калышты, биякта директор бар деп. Анан ошол директорго барыш керек, ошол чечет деп. Ага бардык, аны менен анан өзү ошол жерде жүргөн экен, келди, жай керек эле ушундай десек. Хорошо, бар жайлар деп анан тиги бир-эки жерди көрсөттү тоо тараптан. Анан баалар кандай, канча төлөнөт десек, ошол эми ар кандай деп айтты да. Жайланышканга байланыштуу ошо баасы дагы ошондой болот деп. Анан тоо тараптагыларды 20 000 сомдон деди. Анан ылдый берки арасынан асфальтчактардан жолдун жээктеринен ушул ошакты 50 000ден 100 000 сомго чейин деп айтты. Анан дагы бир жерди көрсөтүп, анан ушул жердин баасы мындай, ушуну алгыла деп эле көрсөтүп берди. Анан ошо менен эми биз бир күн кечке жай издеп таппай, анан ушул жерге келип кубанганыбыздан деле ошол акчасын берип, анан ошол жерге анан коюп калдык да. Ал атасынын кабырын жана анын жанындагы бош жерди 50 000ден 100 000 сомго сатып алган. Биздин каарман мындан тышкары түштүк батыш көрүстөнүндө жайлар көзү тирүүлөргө да алдын ала сатылганын, атүгүл айрымдары эстелик орнотуп алганын кабарлады. Чын төгүнүн билүү үчүн көрүстөнгө бет алдык. Айтмакчы, ушул эле Мүрзө мафиясы тууралуу буга чейин депутат Ирина Карамушкина жогорку кеңеште да маселе көтөргөн. Раньше было 15 тысяч за землю за место, сейчас потом 35 тысяч, теперь уже 100 тысяч сом. Вы представляете, я считаю, что это кладбищенская мафия наживается на горе людей. При этом никаких квитанций, никакого журнала учета, регистрации, то, что были взяты деньги у наших граждан, не ведется. То есть сплошная коррупция, местные власти либо попустительствуют, либо они в доле. Айтылгандарды ырастоо оңойго турган жок. Мүрзө жетекчилиги биздин барарыбызды алдыртан сезгенби, Айтор көрүстөндү камерага тартууга болбойт деп 3 тилде жазып иле коюшуптур. Мен жооп берем. Сыртка чыгам, ошондон жооп берем. Бияктан эмнеге тартып? Жок, болбойт. Бияктан чыккандарга көрүнүп калат, тигиге болбойт. Жүрүңүз, сыртка чыгам, ошондон. Жок, биз именно ошол сатылган жерлерди көрсөтүп, анан ошол боюнча жооп бербейсизби? Сатылган жерди сиз билесизби, качка сатылган жерди? Жүрүңүз. Жүрүңүз, биз көрсөтөлү, ошого жооп бериңиз. Мен жооп берем азыр. Мына жазылып турат. Бизде территория ичинде видео съемка запрещена. Тасмага тартууга тыюу салган токтомду же буйрукту көрсөтүүнү талап кылганыбызда жетекчинин калпы калкып чыкты. Көрсө камераны тыймакчы болгон эскертүү биз бараарда даярдалып кетээрибиз менен алынып салынган. Буга таң калган андагы жумушчулар өздөрү айтып беришти. Кыскасы, Мүрзө башчысы суроолорубузга жооп берүүгө аргасыз болду. Биз дароо тирүү адамдарга сатылды делген жайга бардык. Тирүү адамга берилсе болобу же? Тирүү адамга берилсе болсо, жанакы бизде
берилгенде бул жанагы жубайы менен жолдошу жанында келсе, жубайы өтүп кетсе, ушунун жанында жерин алып койгонго уруксат бар. Экөө тең тирүү болсочу? Андай болбойт. Бул жерде киши барбы азыр? Аны мен сизге айта албайм. Мен такта албайм. Мен буну билбейм боюнча. Анда текшерип көрбөйлүбү? Текшерип казкангабы? Жок, казбай эле эстелигин ачып көрбөйлүбү? Эстелигин бул ээсиники болгондо мен кантип билем бул. Анан кийин бул ээси да арызданса биз бул ээсин эле чакырып алайлыкпы? Ээсин билесизби? Жок, табабыз дейм ээсин. Ээсин тапса болот да. Бизде маалымат бар. Бул жерде тирүү, экөө тең тирүү адам, анан эстелик жөнүнө коюп койгон деп, тигини жөнүнө киргизип койгон депчи. Ал жөнүндө мен айта албайм. Антип анда тирүү адамдарга берилип калды жер. Бул айтып атпайм, бул 2013 же 14 жылы болгон окуялар. Ошондо берилген нерселер. Кантип ошол кайсы жылы, кайсы күнү берилгенин кантип далилдеп бере аласыз мисалы? Жок, менин убагында берилген эмес. Мен 2015 жылы келгем, 16 жылы кеткем. Ошондо берилген эмес бул жер. Тирүү болсо тирүү алып койгондо ошо. Бирок менин убагымда болгон. Өлө ошондо, э? Өлгөн адамдарга жер жетпей жатсагана кандай болот? Кандайча негизде берилген ушул жер? Аны мен уже айта албайм сизге. Аны ушул мурда иштеген кишилерден сураш керек сизге. Азыр муну алып койсо болобу? Буну алып койсо болот. Ээсин чакырып, ээсинин көзүн чөйрөй алсын. Жердин ээси силерсиңер, биякты же сатылган беле бияк? Жок, буну аны такташ керек да. Төлөгөнбү, төлөнгөн эмеспи кассага? Бизге жеткен маалымат боюнча сөз болуп жаткан эстеликтердин бети мурда ачык эле болгон. Өлгөн датасы жок суроо жаратат дешкенби, Айтор гипсокартон менен каптап коюшкан экен. Албетте, эстелик ээлеринен кечирим сурайбыз, бирок бул жайда өлүктүн бар жогун аныкташ үчүн эстеликти ачтырууга аргасызбыз. Мындай эле калачы байке, мына жөнөкөй эле да мындай. Сиз азыр жөн эле качып атасыз да. Байке, мүмкүнбү сизге? Кирип мону ачып бересизби? Үстүнө эле көтөрсөңүз. Мына чогуу эле текшерели. Жерде туулган жери турат. Демек тирүү адамга берилген? Ошондой болот. Бул да тирүү адамбы? Ооба, ушундай болот да. Бирок мындай болот атпайбы? Улан, буякта бул жер эмне болуп калат? Жок, бул тирүү адам болгондон биз азыр айта албайбыз. Тирүү эмеспи деп турабы? Ошондо бизде өлгөн жылы жазылат эле анда. Эмнеге жаап койду анда? Аны уже ээсине сураш керек. Сиз ээсин тартып, азыр тартып алдыңыз, ээсине сурабайсызбы? Ошону сурабай. Сиз бердиңиздер да же, бул жерин? Жок, мен сиз тура эмес айтып атасыз. Мен бул жерди берген эмесмин мен. Бул мага чейин алып койгон жер деп атам сизге. Жок, мына жөнөкөй эле суроо. Тирүү адамга жер алса болобу? Тирүү адамга жерди случай, если жакын тууганы өтүп кетсе, жанында алып берсе болот. Экөө тең тирүү экен, азыр көрдүк. Азыр эми мен сизге айта албай атпайм. Тирүү эмес, мен каяктан билем. Бул ээси кандай жазганын мен билбейм да ташын. Может, ушундай өзүнүн ою болот атат, ушуну жазганына. Ушу ээсин сиз тартып алыңыз. Ишенесизби? Билем, ээсинен сураңыз. Ээсин табып, ушу ээсинен сураңыз. Мыйзам боюнча көрүүчүн жер адамдын өлгөндүгү тууралуу медициналык справканын негизинде гана берилиши керек эле. Бул жерде экөө тең тирүү, эстелик ээлерине кийинчерээк кайра кайтып келебиз. Мүрзөчүлөр акчага азгырылганын өздөрү да байкабай калган окшойт. Керек болсо асфальт жолдон бери сатып жиберишиптир. Сатылды деп ишенимдүү айтканыбыздын да жөндүү себеби бар. Программа башында сүйлөгөн каарман 2 кабырды 100 000 сомго ушул жерден сатып алган. Максат Баялиев мурда бул көрүстөндө санитар болуп иштеген. Азыр көрүстөндүн ичинен ижарага жер алып, эстелик коргондорду жасайт. Ал сөз болуп жаткан кабырлар Мүрзө башчысы Чыңгыз Апасов жана көп жылдардан бери бригадир болуп иштеп келаткан Алихан Алиев тарабынан сатылган деп ишендирип жатат. Бул жер бурун алейка болчу, мындайчы. Асфальт эле алейка болчу да, машина өтө турган алейка болчу, толду уже. Ичинде второй месталар менен толуп турат. Бирөөсүндө коюлган, бирөөсүндө коюлган эмес. Экөөндө тең жок азыр, Жок. Бул эмне жол эле. Бул алейка болчу да, мой. Алейка? Ооба да. Мурун алейка эмес беле, Сөркул аке. Баа билесиңер, Кара Муратовдун убагында
асфальт не скрывает, аллейкага не хоронит деп айтылбады эле, туурабы? Туурабы Шеркул ака? Чыңгыз деле билет да, туурабы? Чыңгыз ошо жөнүндө болбоду эле. Кимдер жөпөрөсүр могу боюнча? Жөпөр колчу? Жок, Чыңгыз байке деле, Чыңгыз деле билет. Аны ошо өзү баштаган, например, мурунку заведующийдин артын чукуп, тетиякты чукуганда ошондой макеттерди көтөргөн да, өзү көтөргөн. Анан кийин айткан асфальт не скрывает деп, судимый дело деп, мына өзү айткан. Азыр эми өзүнүн эмесин мойнуна албай жатат да, эмнегедир билбейм да. Баялиевдин айткандары мүрзө жетекчилерине жаккан жок. Андан ары тартпагыла деп кайрадан тоскоолдук жаратышты. Жок, эмнеге тыюу салып атасыз? Жок, сен тыюу салган жокмун, сен башкалардан келе тартырып атпайсыңбы? Жок, биз өзүбүз тартып атабыз, азаттык тартып атабыз. Сиз жооп бериңиз, ким болосуз сиз? Жок, ким болуп иштейсиз? Жок, ким болуп иштейсиз? Мен тартпайлы го. Жок, анан эмнеге тыюу салып атасыз? Биздин ишибизге тоскоол болуп атасыз. Ишибизге тоскоол болуп атасыз. Сиз кимсиз сиз? Атыңыз ким? Фамилияңыз ким? Кызматыңыз кандай? Жок, сен иштей бер деп атам. Мен Сиз тоскоол болуп атпайсызбы бизге тартканга? иштей бер. Моя боюнча ким жооп берет? Жооп берип коелу. Без комментариев. Эмнеге? Жок, сатылган деп күнөө коюп атасыңдар. Он никто, чтобы я отвечал перед ним. Жок, буякта адам барбы жокпу эки жерде? Проверяйте, пожалуйста. Кандай биз текшерүү? Силер Тебе надо или мне надо? Отхватишь. Если он говорит, если он здесь... Бияк жетекчисиз. Жок, мен жетекчиси бүгүн болуп келдим бияка, сизге айтып атам. Буга чейин иштептирсиз. Буга чейин 2016 кеткен. Ага бүгүнкү чейин эмне болгонун мен биякта билбейм, сизге түшүндүрүп атпаймынбы? Буга чейин тарттырбай аттыңар, э? Мына эми тарталы десе кайра жооп бербей атасыңар. Анан кийин бул келгенден кийин уруксат берет. Эми мен билбейм деп атпаймынбы сизге? Түшүнүп атасызбы? Эмнеге жетекчи болуп атасыз бул жерде? Мен бүгүн келип болду. Бүгүн Буга чейин болду. иштегенсиз да бирок. 16-жылга чейин иштеген. Көрсө биздин ишибизге бөгөт болгусу келген Бишкек мэриясынын алдындагы Аза кызматтары агенттигинин өндүрүш башчысы Сүйөркул аттуу киши экен. Андан мурдараак камерага сүйлөбөй эле коеюн деп четте турган аталган агенттиктин жетекчи орун басары Эсенбек Сатыбалдиев кесиптешинин кылыгынан чоочулады көрүнөт, сөзгө аралашты. 2015 жылга чейинки иштерди протокольный поручение бар мэриянын. Ошондон токтоткула деген. Ага чейин чын эле ушундай иштер болгон. Эми ал 2015 жылдары биз иштеген эмеспиз. Анан бизде ошолго негиз кылып азыр бүт токтотуп атабыз, иштеп атабыз, иш жүрүп атат. Иш болгон жерде кемчилик болот экен. Анан иштеп атабыз колубуздан келишинче. Анан бул жерде текшеребиз, выяснить этебиз, ким жооптуу болсо анда ошолор мыйзам чегинде жооп беришет. Бул жерде 2018 деп турбайбы? Билбейм, биз ошол жана протокольный поручение, мэриянын поручениясы менен биз келип ошол поручениянын негизинде, протокольный поручениянын негизинде биз токтотуп, жанагындай аллеяларга ушундай иштер болуп кеткен, ошолорду токтотуп атабыз. Могу бир көр 20 миңден 50 миңге сатылат дейт да, могу экөөнү 100 миңге сатылган деп атат да. Анан негизи ким адамга жер берилеби? Эми ошондой айтылып келип атат. Бизге ошол сатып алган киши мыйзам чегинде келсин, кагаз жүзүндөн кайрылсын, биз мыйзам чегинде жоопко бергенге, жоопко тартканга даярбыз. Бишкек тургуну Данияр 1 жыл башта энесинин бейитине асфальт жол менен эркин келип кетчү. Эми машинасын мындай кой, өзү жол таба албай убара. 15-жылдар келгенде мактан 2 машина турган жол бар болчу негизичи. Бир 8 ай мурун келгенде уже могул жакта бир жактары жабылып, бир эле машина турган болуп калыптыр да. Бир машина ата турган болуп калган. Азыр өзүңөр көргөндөй эле мен 8 айдан кийин биринчи жолу апам жайына келип атпаймынбы? Мына мактада жолдо жабылып кеттир, представляете? Мактажы коюлбагандарды эле сатып алган окшойт уже бияктан заранее элечи. Машина менен өтчү эле. Берде машина эки сторонанан эки машина өтүп тургандай болчу. Кадимкидей жол болчу, бияктан өтүп, ар жак менен чыгып кетип тургандайчы. Мен кадимкидей асфальтны көрүп атпайсыздар өздөрү эле. Асфальт болчу. Союз убагында жасалган жол асфальт эле болчу берчи. Көтпөй Даниярдын атасы да көз жумат. Анда да кабырды сатып алган. Бул жолу соодалашуу сом эмес, доллар менен жүрөт. Ушул жерди 2004-жылы апам көз өткөндө атам айтып берген 16 миң 18 миң сомго алдык депчи. Андан кийин 2012-жылы атам көз өткөн. Анда уже мен эме караштырып эме алганда, бирке өйдүрөк жактан толордо турат го, ошол жерден атам алганбыз. Анда уже $1000 болгон да жеричи. Кийин сураштырсам эме турбайбы, бул кимде городской прописка болсо, жана казыгандагы эмнесине 3,5 миңди ушундай төлөткенсин, ошо менен болду, жер бекер берилиш керек экен. Анысын билбейм. Билген жоксуңар болгон да. Мен билген деле эмес, мен ал кезде аны ойлобойт деле экенсин да.
айтат, ошондой экен деп эле анан кылганбыз да. Доллар кызылдай эле санап бердик. Ооба, жашыл доллар 100 доллардан 10ду. Ооба. Азыр эми базарга барсаң деле, үйдө алсаң деле баары эле доллар менен окуп алат, Кыргызстандан чыгат эле ошо. Биякта апамыкында сом менен эле болгон. Может, уже замандары башкача болуп өзгөргөнбү? Мүрзөнүн мурдагы кызматкерлери ойго келбеген көрүнүштөрдү көрсөтүштү. Көрсө, дөмпөйгөн топурактын баары эле көр эмес тура. Мурдатан тамыр жайган схема боюнча тирүүлөргө сатылган жайлар шек жаратпаш үчүн сөөк коюлбаса да үстүнө топурак үйүлүп, кабырга окшош турулат экен. Мынакей ушул жерде да сатып ийишкен. Двойной место деп. Буякта да эч ким жок дегене. Көргүлө астын бүт асфальт. Мынакей өлүк жок буякта. Эчтеке жок, жөн эле. Бул жөн обманкабы? Обманка, жөн эле обманка мындай. Типа буякка бирөө коюлду деп туруп. Мынакей. Асфальт. Бул жерде да ошондой эки. Бул жерде эле. Бул эми бул жолдун боюндагы кымбат жер экен да? Ушул Бул тараптар канча болушу мүмкүн бирөөсү? эми биз точно билген жокпуз, хазендерден уккан жокпуз. А так $1000, $2000 сатышты. Мына могу жерде тоже эч ким жок. Мынакей оградка коюп, заранее Кишилик бияк. бул 5-6 кишилик го дейм. Бир кишиге канчадан деп атасыз ошондо? Bir kişiye 2,5 стандартный норма. Төрт кишилик экен ошондо? 4 kişilik болуп калат да. Тет жака чейин маяктын бүт стоянка болчу. Автобус келип кайрылчу. Буяктын бүт асфальт мынакей. Ушу асфальтты стоянканы баарын тең жок кылып сатышкан. Автобустар токточу эле бияк. Автобустар токточу. 47-автобус, 3-автобус деген автобустар бияка келип турчу мурун. Азыр келе албайт, кире албайт бияка. Алейкалар толуп калды. Стоянканы бүт коюп бүтүштү мынакей. Стоянканын баары тең мына коюлган. Мусульманский почетный деп коюлган. Эми башында айтылган тирүүлөрдүн эстелигине кайтып келели. Биз эстеликте ысымы жазылган адамдарды таптык. Бишкектеги окуу жайлардын биринде окутуучу болуп иштеген жаран көрдү сатып алганын тастыктады. Бирок ал 2 жайды 15 000 эле сомго алдым деп ишендирүүгө аракет кылды. Бизде ушу 7,5 миң сом деди, бир орун официально 15 000 сом. Хорошо төлөсүз. Анан 5-6 жерди көрсөттү. Оң жагын көрсөттү, сол жагын арасын жагы. Анан жанагы мен турган жер эме экен, мусордун свалка экен. Бетонный эмелер бар экен, бетонный мусорлор бар экен. Анан ар жагында бир курап калган бак бар экен. Элдер ошол жерден мындай кайрылчу экен. Кимдир чекерсем, мен ушул жерде алайын дедим. Анан кийин 2015-жылы 10 000 сомго чыгардым аны. Бетондорду чыгарып, топурак келип, төгүп, түздөп, анан забор коюп, эме коюп, каяка төлөйм. Мага эле төлөп коюңуз деди. 15 000 сом берип койдум, болду. Андан ашык акча берген жоксуз э? Өзү болгону 7,5 миң сом берди. Сон берди 10 000 сом кетти. Жерди түздөп, жана бетондорду алып, кишилерди жалдап, мусордун свалка экен. Болгону ачык жер экен да. Аялы экөөнү алдын ала кабыр сатып алган киши балдары чет өлкөдө экенин, туугандарына ишенбей ушундай кадамга барганын кошумчалады. Кандай болгон күндө да акыркы сапар жайы мыйзам боюнча кандай шартта берилерин дагы бир ирет кайталай кетели. Бишкек мэриясынын расмий сайтында кабыр акысыз экенин, жай казгандарга гана 5835 сом 50 тыйын берилерин көрүүгө болот. Жер алуу үчүн 3 расмий документ талап кылынат. Алар өлгөндүгү тууралуу күбөлүк же медициналык корутунду, маркумдун паспорт көчүрмөсү жана жерге көмүүгө арыз. Өлгөндөргө жер жетпей жаткан чакта тирүүлөр кантип жер алышты? Мен жерде иштеген бир 5-6 ай болуп калды, 5 ай болуп калды да. Анан мен көп жылдан бери кандай схема келет атам мен билбейт экенмин. Балким ошол айткан кишилер өздөрү жасап жүргөн чыгар. Эми биз азыр аракет кылып атабыз, ушул колдон келишинче бир жакшынакай тартип киргизгенге. Мындан 2 жыл, 3 жыл андан мурда берилип кеткендерге мен аны жооп бере албайт экенмин. Бирок мына биздин жетекчилик менен мына менин орун басарым отурат, Эсенбек Сатыбалдиев. Булар комиссионно чыгып ошол
кай жерде канча ушундай фактылар бар, анын баарын эсептеп чыгышты. Канча? Мына өзү жооп берер азыр. Анын баары тең маалыматтар такталган турат. Биз муну жакын арада толук ошол инвентаризацияны бүтүрүп туруп, анан жетекчиликке биз маселени коебуз да. ИИ баса унут электе айтып коелу, Алиев интервьюну оңой олтоң эле бере койгон жок. Мекеменин юристи шефине жолотпоого болгон аракетин жумшады. Ne kim istersen? Biz azaltıktan geldik. Yok, bizde ne sorarız? Peki, bizde ne sorarız? Yaşını niye var bu yakta? Siz kimsiz? Peki, biz özübüzdөн сурап алабыз, siz эмнеге киргизбей жатасыз? Интервью береби, бербейби сурайбыз да, бербесе кетебиз. Ассаламалейкум. Алейкум салам. Денсаулыктар жакшыбы? Киргизбей жатты? Peki siz kim киргизбей жаткан бер? Ким жана эле кызматкериңизби сиздин? Юрист. Көр казган кызматкерлердин нааразылыгы тегин жерден чыкпаптыр. Алар көрүстөндөгү коррупциялык схемаларга буга чейин да жетекчи болуп иштеген Чыңгыз Апасовду жана бригадир Алихан Алиевди айыптап, алардын кызматтан кетишин талап кылышат. Апасов агенттиктин чечими менен Гройст көрүстөнүнө которулуп, анын ордуна 3 майда Самат Сулайманов убактылуу жетекчи болуп дайындалат. Көр казган кызматкерлердин айтымында Сулайманов келери менен жерлерди акысыз берип, иштегендердин айлыгын көтөрө баштайт. Бирок 18 гана күн иштеген Сулайманов таушмактуу жагдайда иштен алынат. Мурунку жетекчибиз жерди саткан менен балдардын казганын асырак төлөчү, анан көмүп аткан киши келип туруп, неге мен силерге мынча сом акча бергем, силер мында казасыңар деп бизди даже үркүтүп эме кылып кеткен күндөр болгон. Анан азыр болсо бул заюдушсуз келген, жердин баасы түшкөн, жер сатылбайт, жер бекер, каскан балдардын кызматын бериши, сөйөк коем деген киши дагы ошого ыраазы болуп кетчү. Казган балдардыкын 3 бала казабыз, 3000 сом акча берет, биз 1000 сомдон алып ошого ыраазыбыз. А мурункулар болсо андан көбүрөөк алышчу, бизге болсо 2000 сом, 3000 сом акча берип коюшчу. Биз ошого нааразыбыз. Сулайманов Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Ата журт фракциясынын депутаты Канат Мүзүралиевдин колдоосу менен кызматка келгенин жашырбайт. Ал 18 күн ичинде көрүстөндү толук инвентаризация кылып, көр сатуудагы коррупциянын бетин ачканын айтууда. Жердин баасы ар кандай болуп эсептелет экен. Мусулман элдерине где-то 15-тен 40 000 сомго чейин бааланат экен. А крестьянин элдерине, крестьян эмес адамдарга 30-тан 50-ге чейин, 60-га чейин. Именно кореец, цыган улутун элдерге $3000, $5000 чейин бааланат экен. Мен аябай таң калдым. Анан элдерден опрос кыла баштадым. Эмне үчүн силер төлөйсүңөр? Эмне жер деген бекер болуш керек, андай болбош керек деп опрос кылып баштап, уже азыркы комбинаттын жетекчиси Алиев Аскербек Тукешевичтин уже былыктары чыга баштады. Ошол жерде мага чейин иштеген кызматкерлердин былыктары чыга баштады. Анан булар уже чочуп башташты. Мени чакырып айтышты, Самат, бунун болбой токтоткуң, мындай барбайлы, ынтымакка келели деп. Мен такыр отказ болдум. Жок, мен ачыкка чыгарам бардыгын. Жерди жанагы муртагы Чыңгыз деген смотритель, менин фамилиясын билбейт экем. Анан ошол жерде Алиев Алихан деген. Ошол экөө ушундай крупный мафиозный схема кылып, коррупционный схема кылып аябай түшчү болгон экен. Ошол бүрзөн сатып акча алышып, ошо да тойбой, дагы ошо балалардын акчасын бербей кыйнашат экен. Анткен менен буга чейин Аксы жана 1-Май райондорунун акими болуп иштеген Аскарбек Алиев кызматкерлеринин дооматтарын жалган деп четке кагууда. Самат келгенде мен ойлогом, эми жакшы иштейт экен депчи. Ал көрсө, мурдакы
мына кайра кайталайын, Борбордук аллеядагы вагончикке чейин көмүлүп атпайбы, көрсөтүндөр турбайбы? Ошонун баарын жол бергендерди кайра иштетип атпайбы? Кайрап келипчи. Анан ал болбойт андай. Жок, ага ким жол берип тур ошондо? Ошол аллеяны бергендер деп атпайбы? Ошол иштеген кишилерди кайра алып келип атат да Самат. Ким деген киши? Мурда жок. Ошол жерде ким жанагы Максат, анда бир Фаркат деген жигит бар. Алардын баарын аралаштырып атат. Анан жөнөкөй жумушчулар бере алабы, ошол жерди аллеядан берди деп атпайбы? Мен айтып атпайбымбы, ошо жөнөкөй жумушчуга, даже иштебеген кишиге Самат биздин бланкаларды колуна карматып коет. Чыңгыз мурда таза иштегенби? Көп эле ошону күнөөлөп атышат да, бизге ошол жер алгандардагычы. Чыңгыз мурда ошончо, азыр эми таза болуп калгандан кайра Чыңгызды алып келди, кайра эле мурдагы схемасын. Эми мындай да айнана, мен сизди сыйлап, мен көптөн бери мен көрөм. Сюжеттериңерди, репортаждардын баарын көрүп жүрөм. Ошону сыйлап айтып берип атам. Болбосо допрос кылгандай форма өтүп атасың. Чыңгыз таза иштейт деп ишенесизби сиз? Ошон үчүн койдуңузбу? Таза иштеген үчүн койдуңузбу же кандай? Эми мындай да, ал ошол салыштырмалуу иретке келтирген. Аскербек Тукешевичке абдан ишенгибиз келет. Бирок көрүстөндөн жер сатып алдым дегендердин аягы иликтөө бүткүчө тыйылган жок. Бирок алардын көбү 2-3 жайды алдын ала сатып алгандыктан кийинкисинен чочулап маек берүүдөн баш тартышты. Айрымдары мүрзө жетекчилиги маалымат чыгарба деп коркутуп үркүткөндөрүн да жашырышкан жок. Ошентсе да колго тийген кат боюнча дагы бир мисалды айта кетели. Бул жер да брусчатка төшөлгөн кадимки аллея болгон. Алгач 3 жай тең 75 миңден бааланып, кийин 150 миң сомго сатылган. Маякта сатып алган. Самат байке жумушка келгенде, биякты Самат байке көтөрүп салган. Көтөрүп, это незаконно деп алып салган. Бул жактагы аллея беле? Аллея болчу да маяк бурчатка болчу. Тет жакка чейин бурчатка. Ушунун баары тең мынакей көмүлгөн бүт. Тет жакта дагы бар ушундай второй место тетмекей. Чоң оградка коюп алышкан. Алар вообще эле килеген кореецтер. Эми цифраларга келели. Бишкектин түштүк батыш көрүстөнү 73-жылы ачылган. Алгач анын аянты болгону 60 гектарды түссө, азыр 600 гектардан ашты. Аза кызматтары агенттигине мындан тышкары дагы 5 көрүстөн карайт. Алар Аларча, Гройс, Түндүк, Дунган жана Боордоштор көрүстөндөрү. Булардын жалпы аянты 200 гектарга жетпейт. Түштүк батыш көрүстөнү толду деген шылтоо менен былтыр жабылып 50 чакырым узактагы Гройс айылында жаңы мүрзө ачылган. Түштүк батыш мүрзөсүнүн мурдагы жетекчиси коррупция жоюлса дагы ал жайда 20-30 жылга жеткидей жер бар экенин айтууда. Жер 20 жыл 30 жылга кенен жетет. Кудай сактасын, жетет жер кенен. Булар болгону жерди заранее сатып жиберишкен. Түшүнөсүңбү? Заранее сатып жиберишкен, ошон үчүн жер жок. Анан мындай экен. Кишилер, адамдар келет айтат, бизге жер бериңиздер дейт. Бул айтат, бизде жер жок, бар, Гройско бар дейт. Гройс деген 50 километр. Адам бара албайт. И жолу да алыс. Ошон үчүн анан айтат экен, айланайын кагылайын, жардам бер дегенде, все ошол моментте ставка көтөрүлөт. Булардын фискасы ошол экен. Жер жок, Гройско бар, анан адам суранат, анан 50-60 миң алат да коет. Болду. 2017-жылы Аза кызматтары агенттигинин жалпы бюджети 24,5 миллион сомдон ашкан. Анын 6,5 миллиону бюджеттен каралган. Болгону 18 миллион сом мүрзөлөрдүн сунушталган кызматтардан түшкөн пайда катары көрсөтүлгөн. Айтмакчы агенттик самоор казандан баштап боз үйгө чейин ижарага берет. Аталган агенттиктин башка кирешелерин мындай коюп, ар бир көр үчүн төлөнгөн 7,5 миң сомдун кайда кетип жатканын сурадык. 7,5 миң деп атпайсызбы? Бир көрдүн немеси. Казганы деп атасыз. Казган киши айтып атат. Казган кишилер үчөөбүз казабыз, 3 миң сом алабыз, 1 миң сомдон бөлүп алабыз деп атат. Ошондо 4,5 миң сомго алат. Ал кайсакка кетет? Ал акча. Жана азыртыгы бухгалтерия биз аны айлык беребиз аларгачы. Айлык алышат да. Аны айлык түрүндө алышат. Аны ар бир көргө каскандан бөлүп берүү деген жок, андай жок. Алар анан эмнени айтып атат? 1000 сом ар бир эмеден бир киши 1000 сомдон алабыз деп атат. Билбейм анысын. Агенттик быйыл автопаркты жаңылоого бюджеттен дагы кошумча 7 миллион сом алат. Көр сатуудан түшкөн каражаттар кайда кетти деген суроо туулат. Агенттиктин карамагындагы адамдын сөөгүн ташыган унаалардын абалы мышыгыйлагыдай. Көргөн кишиге айылдагы көң тарткан машина элестейт. Мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов көзү тирүүсүндө эле кабыр сатып алып, эстелик тургузгандар
Кудайга да жакпайт деген ойдо. Ар бир адамдын көмүлүү укугу бар дагы ошол укук тебеленип кала турган учурларда коррупцияга жол берилип, анан мамлекет өзү белгилеген атайын бир жанагыдай белгилүү чектен ашкере сатыла турган болсо, мына ушунун бардыгы Кудайдын каарына кала турган иш деп эсептелинет. Мисалы үчүн ошол мамлекет бөлүп берген атайын кабырга деп берилген жерде бирөөлөр сатып алып, анан башка бирөөлөргө кымбат кылып сатып, ошондон ырызык таба турган болсо, бул ошол кыяматта жооп бере турган арам иштердин катарына кошулат. Негизи адам баласына өзүнө өзү кабыр сатып алуусу керекпи жокпу деген суроо турат, керек милдеттүү эмес. А бирок жанагыдай зарыл шарттардын учурунда туугандарынын жанына коюлгусу келсе, ал убакта милдеттүү эмес, бирок уруксат берилет. Эгерде адам өтүп кетсе, ошого мисалы үчүн өзүнүн жер табылбай кала турган болсо, анда сөзсүз түрдө сатып алып көмүш керек боло турган болсо, анда өтүп кеткен маркумдун өзүнүн калган дүнүйөсүнө сатылып алыш керек болот. Эгерде маркумдун тыйыны калбай турган болсо, анда ошол мамлекеттик бюджеттен атайын тыйын бөлүш керек. Эгер андай болбой калса, анда ошол адам жашаган көчө, жамаат өздөрү тыйын чыгарып, кабыр сатып алып бергенге туура келет. Эгерде бул жанагыдай бекер бериле турган жер таптакыр жок болуп калган учурда. Көзү өтүп кеткен адамга эстелик тургузса, өтүп кеткен адам балким күнөөкөр болбойт. Ал эми көзү өзүнө өзү тургузса, албетте кыпкызылдай күнөөгө ээ болот. Бул чоң арам күнөө ишти кылган болуп эсептелет. Көрсаткандарга качан чара көрүлөт деп мэрияга да кайрылдык. Тармакты тейлеген вице-мэр Мүрзөдөгү мафия боюнча арыздар келип түшкөнүн, жакында териштирүү башталарын убада кылды. Эгерде андай фактылар бар болсо, бизге принцип мага мэрияга андай баягы маалымат түшүп атат. Ал боюнча биз өзүбүздүн антикоррупцион отделыбыз бар, өзүбүздүн внутрий ички расследование жүргүзөбүз жакында. Значит, жакында эмес, в принципе, уже иш уже башталды. Өткөндө материал түшүптүр. Мен уже антикоррупцион өзүбүздүн отделге бердим. Жакында ушул отделдин маалыматын алып туруп, биз прессага, жарандарга түшүндүрмө беребиз, жарыялап беребиз. Экинчиден, шаардыктын жарандарга кайрылса болот. Биздин баягы билесиздер, баягы прям киргичте плакат илинип турат. Эгерде силердин баягы акча, взятка, коррупционный схемалар кетип ашпаса, ошол телефон менен кайрылсаңыз болот. Же болбосо тиги мэриянын фейсбуктун баракчасына любой мындай фактор же түп-түз пожалуйста, биз ошол факттарды баягы изилип чыкканга даярбыз. Биз ошого аябай нетерпимый мамиле кылабыз, поэтому аны токтотуш керек. Предварительный бронение жок болуш керек. Себеби бул жер сатылбайт, бул баягы такой баягы эме андай баягы шарт болбош керек. Только по факту захоронения. Эгерде андай факт предварительно акча берсе, бронировать этсе, андай болбош керек эч качан. Биз жогоруда Бишкектин түштүк батыш көрүстөнүндөгү коррупциялык схемалардын бетин ачып берүүгө аракет кылдык. Өзүңүздөр көргөндөй, бул иликтөөнү чыгарбоого аракеттер күч болду. Кандай болгон күндө да тиешелүү органдар тыкыр териштирип, өз баасын берет деп үмүт этели. Саламатта туруңуздар.